Үмүт ТВ эл кызматында. Кечээ 24 январь күнү эркектер арасындагы клубдар аралык волейбол боюнча 10-чемпионат болуп өттү. Чемпионатка ар тараптан келген бир нече команда катышты. Алгач Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын президенти Элмурза Сатыбалдиев сөз сүйлөп, бул жаатта жакшы жыйынтык көрсөтө алган оюнчуларга спорт чеберин тастыктаган күбөлүктөрдү тапшырды. Повод для открытия первого тура 10-го юбилейного чемпионата Кыргызской Республики по волейболу среди мужских клубных команд предоставляется президенту Федерации волейбола Кыргызской Республики Сатыбалдиеву Эльмурзе Ракиевичу. Саламатсыңарбы, урматтуу волейбол сүйүүчүлөр, буйргандар, урматтуу спортчулар, урматтуу мен аркамда турган кесиптештер, клуб президенттери жана калыстар тобу. Бардыгыңыздарды бүгүн 10-чу эркектер арасында клубтар аралык оюнунун ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бардыгыңызга ийгилик, волейболубуз мындан ары да өсө берсин. Мондай көрүнүштү көрүп алып, биз дагы аябай сүйүнөбүз. Көбүрөөк келип тургула, оюнчулардын колдооңуздарга муктаж. Рахмат, кийин команда утсун. Алга Кыргыз волейбол. За высокие спортивные результаты президент Федерации волейбола Кыргызской Республики Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич вручает удостоверение мастера спорта Кыргызской Республики Муса Оулу Темир, волейбольный клуб «Ура». Муса Идрисов Эмильбек, волейбольный клуб «Ере». За выдающиеся спортивные достижения президент Федерации волейбола Кыргызской Республики Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич объявляет лучшим игроком 2017 года среди женских команд Самат Кызы Алтынай, волейбольный клуб «Ура». Вручается сертификат и премия. Среди мужских команд Мусаев Джамалидин, волейбольный клуб «Ере». Андан соң чемпионат ачык деп жарыяланып, Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын президенти Элмурза Сатыбалдиев бардык оюнчуларга ийгилик каалады. Оюнду токтотпойлу, бардык оюн көргөнү келсе керек. Ушун менен мен быйылкы 10-чу эркектер арасында клубтар аралык волейбол боюнча Кыргыз Республикасынын 10-чу чемпионатын ачык деп жарыялайм. Үмүт ТВ эл кызматында.